Кантип жашоону тез өзгөртсө болот? Сиздер менен мен Айкөл Нурдинова, психолог жана гештальт терапевт. Бүгүн биз сиздер менен аффирмациялар боюнча сөз кылабыз. Аффирмациялар чындыгында адамдын жашоосун өзгөртөт экен. Кантип десеңиз, биз алдыда үйрөнөбүз. Аффирмация деген бул күнүмдүк кайра айтылган бир установка, бир сүйлөм. Аффирмация дегенде мисалга келтирейин. Мен сонун, мен акылдуумун, мен бактылуумун, менин деним сак. Ушул дагы аффирмация болуп эсептелинет. Сиз күнүгө аффирмацияны колдоносуз. Кантип десеңиз, негативдүү түрдө. Аффирмация негативдүү, позитивдүү болуп бөлүнөт. Биз көпчүлүк учурда ар бирибиз күнүгө негативдүү аффирмацияларды колдонот экенбиз. Мисалы, турар замат эртеме турганда, азыр эле уктадым го, башым ооруп атат. Мен кече кеп чадым эле, ошого мен чарчагандай болуп атам, эс албаптырмын деген сөз бул уже аффирмация. Ошол менен сиз күнүгө мен азыр эле уктадым, ошого чарчап атам. Мен анчалык эс алган жокмун, ошого чарчап атам, уйкум келип атат деген сөздү өзүбүзгө уже установканы, негативдүү аффирмацияны беребиз дагы. Күн сайын биз чарчап атабыз деп жүрөт экенбиз. Муну уккан мээ, ал болсо реалдуу жана сиздин виртуалдуу ойлорубузду түшүнбөйт. Биз сиздин ошол ойду айтсаңыз эле мээ, окей, хоп деп сизди кабыл алат дагы, приказ, буйрукту. Анан сизди дайыма чарчап жүргүдөй кылып, ал дайыма сиз аткарайын деп энергияңыз жетип турса дагы, жок, биз чарчадык, жок, биз уктаган жокпуз, жок, биз жакшы эс алган жокпуз дейт экен дагы. Ал болсо негативдүү информацияны кайра өзүбүзгө айтуу менен ошол күндөгү биздин продуктивдүү күнүбүз жок болуп кетет экен. Эми ошол жерде позитивдүү аффирмацияны колдонуп көрөлүчү. Сиз ойгондуңуз, саатты карадыңыз, болгону сиз 4 саат уктаптырсыз. Бирок мен кандай сонун эс алдым, мен азыр ушунчалык болдурой болуп турам, мен бүгүн тону томкором деп ойгонсоңуз, мен муну дагы болот, сиздин буйругуңуз аткарылат дейт да, мен ошону реалдуу катары кабыл алат да, болгону 4 саат уктасаңыз дагы ошол позитивдүү аффирмациядан улам, мен болсо любой нерсени, каалаган нерсеңизди өз учурунда жакшы кылып аткарууга аракет кылат экен. Демек, аффирмацияларды сиз өзүңүз үчүн 1ден баштап 30га чейин аффирмация жазып алыңыз. 30 аффирмация. Ушул 30 аффирмацияны күн сайын кайталоо менен жашооңузду өзгөртсөңүз болот. Эгерде сиз азыр өзүн колдондумбу, иштейби чындап эле деп ишенбей жаткан болсоңуз, анда айкөл.нурдинова деп Instagram баракчама катталыңыз. Бул жакта сизге ссылкасын калтырып коем, ошол жакта менин жашоомду көрсөңүздөр болот. Мен күн сайын аффирмация айтуу менен өзүмдүн учебный центримди ачтым, машина алдым, турмушка чыктым, ийгиликтүү жана дагы өзүмдүн ата-энемди саякатка алып барып келдим. Саякат жөнүндө айтып кетейин. Мен 2021-жылдын бул жыл мен алганда апрель айында мен ата-энем менен август айында эс алууга барам деген аффирмацияны өзүм айтып баштадым. Күн сайын мен я поеду в Дубай отдыхать со своими родителями. Я поеду отдыхать со своими родителями в Турцию деп күн сайын мен Турцияга ата-энем менен эс алганы барам. Август айында деп күнүгө айтат элем. Күнүгө апрель айынан баштап болгону 25-июнга чейин айттым. Эсептейли, апрель, май, июнь, болгону 3 айдын ичинде күн сайын мен аффирмацияны кайталоо менен мен ата-энем менен Турцияга эс алууга август айында барам деген аффирмация август эмес 25-июнда уже ишке ашты. 25-июнда менин колумда жетишерлик акча бар эле. Мен калган тур компания менен сүйлөштүм, ата-энем менен чалып сүйлөштүм. Бардыгы макул болуп, биз уже 26-июнь күнү Турцияга ата-энем менен эс алууга бардык. Демек, эгерде сиз дагы жашооңузду өтө тездик менен өзгөрткүңүз келсе, анда биз күн сайын өзүбүзгө позитивдүү аффирмацияларды айтып, өзүбүздүн мээбизге туура установкаларды беришибиз керек экен. Жогоруда айттым, ал реальный жана виртуальный биздин ойлорубузду чын эмес экенин ажырата албайт. Ошого биз күн сайын позитивдүү аффирмацияларды айтуу менен каалаган максатыбызды ишке ашырсак болот экен. Ал буйрукту кабыл алгандан соң аны кантип ишке ашырууга жолун ачат экен. Ошондой эле сиз күнүгө мен ата-энем менен Парижге барам, мен ата-энем менен Дубайга барам деген сөз менен дагы биз ааламга,
Аллахка сигнал жөнөтөт экенбиз. Алам менен Аллах кандай түшүнөбүз билбейм, башка бир сырттан келген күч биздин жашообузду биз каалагандай кылып, сону кылып өзгөртүп коет экен. Ошондуктан урматтуу менин көрөрманым, эгерде сиз кыялыңызды ишке орундаткыңыз келсе, же бир каалаган нерсеңизге жетүүнү кааласаңыз, анда күн сайын позитивдүү аффирмацияларды колдонуңуз. Мисалы, эң көп актуалдуу колдонулгандары бул мындай: мен сулуумун, мен акылдуумун, менин деним сак, менде бүгүн эң сонун күн болот, мен позитивдүү настройдо гана жүрөм, мен каалаган максаттарымдын баары ишке ашат, мен ата-энеме ыраазымын. Ушул сыяктуу өзүңүз бирден баштап 30га чейин аффирмацияны жазып чыгыңыздар. Азыр мен жөн эле отуруп ушул ой келип кетти да сиздер менен бөлүштүм. Эгерде сиздерге жаккан болсо, лайк басып подписаться эткенди унутпаңыздар. Сиздерге дагы да мен көп пайдалуу маалыматтарды берем. Анда эмесе кимде ким араңыздардан бирден баштап 30га чейин 30 аффирмацияны жазган болсо, мен жаздым деп комментарий калтырып коюңуздар. Мен ишенем, сиз бүгүн аффирмацияны уже колдонуп баштайсыз. Сиздер менен психолог жана гештальт терапевт Айкөл Нурдинова болдум. Буюрса кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин.